Assalamu alaikum, Жөнөкөй ТV'нин көрүүчүлөрү. Бүгүн кезектеги чыгарылышында Москвадагы көптөн бери эмгектенип жүздөгөн адамдарга жумуш ордун таап берип турган клининговый компания дейбизби, аутсорсинговый компания дейбизби, айтор кыргыздардын өздөрүнүн ордун тапканга, жакшы жумушка орношконго, айлык маяна каражатын өз убагын алганга жардам берип жана жол көрсөтүп келаткан жигитибиз Шайлообек өзүңүздү жеке тааныштырып, каяктан болосуз, качан келдиңиз айта кетсеңиз, андан кийин сурообузду улантсак. Рахмат, assalomu alaykum Азамат, assalomu alaykum мекендештер. Мен Курбаналиев Шайлообек Ламидинович, 1985 жылы туулган. Кыргыз районуна караштуу Тамаш айылында туулган. Москвага 2003 жылы келгем, октябрь айында. Ошондон бери барып келип турабыз, конечно, эмгектенип жүрөбүз Москвада. Ушул акыркы 2011 жылдан бери менеджер болуп клининг компанияда иштейм. Инженерный центр прогресс. Канча жылдан бери дейсиз? 2011 жылдан бери иштейм. Азыр жумуштар жакшы, иштеп атабыз. Ушу мекендештерге колдон келишинче жардам берип атабыз. Жумуш менен тамыз кылып, айлык акыларын өз убагында алып берип дегендей. Суроо берсек айтсаңда 2013 жылдан бери иштеп атсаңыз, 11 жылдан бери клининговый компания. Кыргыздарга канча клининговый компанияда канча кыргыз иштейт сиздерде? Азыр биздин фирмада, биздин компанияда жалпысын алганда 39-40 объектибиз бар. Объект дегенде бизде мектеп садиктерди тейлейбиз. Ошол мектеп садиктердин ичинде уборщица болуп кыздар иштешет, аялдар. Сыртында дворник болуп жигиттер иштешет, мырзалар иштешет. Азыркы учурда мен өзүм караган объект 20 штук объектим бар. Ошол 20 штук объектте адамдар иштешет. Ар биринде 4-5 адам иштейт. Кыздар балдар биз. Ошо 20 штук 20 объект штук дедим. 20 объектте бир 5тен киши болгондо эле 100 киши болуп калат экен. Ошо 100 киши менин оюмча биз өзүбүз иштетебиз, анан абдан оор болсо керек. Чыгат, чыкпай коет, келет, келбей коет, баш ооруйт, бут ооруйт. Ошол учурда кандай кылып ситуациядан чыгасыздар? Чыгын айтыш керек. Биринчи башында жумушка алып атканда мен ар бир адам менен өзүмчө жекече сүйлөшөм. Аларга жумуштун графигин түшүндүрөм. Саат канчадан канчага чейин иштеш керек, кандай иштерди аткарыш керек, баарын түшүндүрүп, документтерин тактап, официально жайгаштырабыз фирмага. Андан кийин түшүндүрүп, бирок человеческий фактор деп коет экен, орусча айтканда жанагындай бирөө кесип калат, бирөө ооруп калат. Ушундай учурларда жооп сурашат. Биринчи заранее эскертип айтышат, же болбосо ошол күнү чалып айтышат. Бирок запаста адамдар бар, алар өздөрүнүн деле тааныштары болот. Айтам, ордуңарга адам коюп турган, бемал иштеп тура болот. Андан кийин жанагындай ситуацияларда ошондой форс-мажор деп коет, бирдекинде жалоптар түшүп, кандай нерсе болот, конечно. Тем более кышында кыйын, основном дворниктердин аркасынан көп эле жалоптар түшүп турат, башка болуп турат. Аны барып, урушпай, талашпай, жакшылап ошол мектептердин директорлору менен сүйлөшүп, завхоздор бар. Алар менен сүйлөшүп, түшүндүрүп, чечебиз баарын. Жакшы эле чечебиз, буюрса, жакшы эле бар да. 2003төн бери келипсеңиз, 2011-де руководитель организация болуп турсуз, чоң кол алдыңызда 100 киши деген бул абдан чоң ийгилик. Ошо 2003төн баштап 2011 жылга чейин кандай жумуштарды алектендиңиз, анан кандай кыйынчылыктар болуп, азыр ушу управленческий звено деп коет. Ошого жеткенге чейин кандай аракеттер кылдыңыз? Биринчи ошол 2003 жылы 23 октябрь күнү поезд менен келгенбиз. Биз досум экөөбүз келгенбиз. Келгенде дагы бизге кызык болгон, биз Бишкектен мындай айтканда Москвага элдер барат экен, бизде эле барып көрөлү. Тактап Бишкекте болду, окуп өткөздүк. Барып иштеп келели, бир жыл иштеп келип, машиналар сүйө алабыз деген өзүм жанагы кыялдарда келгенбиз, жакшы ниеттерде. Бирок келе жатып, поездда бир күн жүргөндөн кийин уже биз ойлоно баштадык, биз барсак бизди ким күтүп алат? Аракет кылабыз депчи. Поездда бири-бирибизге карап күлүп, анан
точно табай, адам табайдым да, адамдармен таанышайық өзү алып ошол өмүр кошулган суданында көз вагон аралап жүрүп, бир 16 адам келаткан экен, Кыргызстандан келаткан экен, стройкага жумушка кире жатышкан экен да. Ошолор менен таанышып калдык, анан биз эми жаш балдарыбыз, мектеп жагыбыз 18 жаш балдарыбыз. Түшүндүрүп аларга айттык, ушундай биз эл барат десе жөнөп калыппыз дагы. Анан биз барарга жерибиз жок. Койдон түшкөндөн кийин кайда барабыз даже билбейбиз, биринчи жолу естибиз. Бизди кошуп алыңыздар. Подсолнух деп коет эми раздар почта. Ошондой болуп калса берсе эл адамдар менен акырында үйрөнөбүз да деп. Жакшы адамдар экен, Кудайга шүгүр, алар менен таанышып алып бизди кошуп алышты. 18 адам болуп келгенбиз да. Келгенде бул жактан күтүп алышкан, ошо алар күтүп аткан адамдар күтүп алышып, стройкага алып барышкан. Азыркы 1905 метро, Шмидтовский проезд, дом 22. Скоростунда ошол жерге барганбыз. 22 этаж, элитный дом чыккан экен. Ошонун баягы межкомнатный моундай стеналарын кирпич менен уруш керек экен. Черный кирпич менен, кыш менен. Ошого келип подсолнух иштеп калганбыз. Ошентип жүрүп, ал жерде подвалда жашайт элек. Автостоянка, ошол домдун автостоянкасы 3 этаж жердин астына кеткен стоянка экен. Ошол жактан өзүбүз самодельный кылып, тухуясын эмелер жасап жашаганбыз да, фанерден тосуп алып, комната кылып. Ал убакта ошондой болчу, кыйынчылык болчу. Кыргыздар аз болчу. Иштеп көп эле кыйынчылыктар көрдүк, талай эле кыйынчылыктар көрдүк ошол жерде. Стройкада болгондо эл көп болот да, ар кандай улуттагы адамдар бар, бригадалар бар. Очерет талашып, тагы бетиге талашып, урушуп иштешкен күндөр болгон эми. Көп эле күндөр өткөргөнбүз. Ошол 18 кыргыз ар дайым биримдикте болгонбуз. Баягы азыркыга чейин сүйлөшүп катташып тургандарым бар арасында, Кудайга шүгүр. Байкелер бар биздин. Жакшы да, ошентип көп эле кыйынчылыктарды көрдүк. Аны айтып отурсам өтө эле көп. Убактан турумда эле. Ошентип мен 2008-ге чейин стройкада жүргөм. Ал жерден биз подсолнух болуп баштап, мастер болуп чыкканбыз, мындай айтканда. Кидалы болдуңуз беле? Кидалы ошо башында ошол жерде болгонбуз. Башында почти 3 жыл, кидалы айтпасам 3 жыл кидалда жүргөнбүз, только кидалда. Даже курсак тоюп койгон күндөр болгон. Подвалдарда туруп акча төлөп аткан күндөр болгон эми. Душманга да калбайм андай күндөрдүчү. Бирок ошол мезгилде ойлоп көрсөм, действительно кыйын болгон экен Москвада. Биринчиден, экинчиден адам өзү да күнөө болуп да эле бойнусу. Бизди ошол жерде биз азыр түшүнүп жатам да, посредниктер иштеткенде бизди алар бизди коркуткан болот. Эми жаш балабыз 18 жашар билбейбиз. Тиги байкелер дайым келишкен биринчи жолу келаткан адамдар экен баары. Көчөгө чыксаңар, тиги азыр милиция кызматкерлери тутуп алган болсо, кеминде 20 жылга камаласыңар. Потому что жерде документ жок, эчтеке жок. Ушундай сөздөр менен коркуткан да баарыбыз. Эми аны ойлойсуң деп, көчөгө чыккандан көрө, ошол жерде жүргөнчү киде алсам деди. Эптеп курсак деп атып жүргөнбүз машинада, эчтекени билбей, түшүнбөй. Анан акырындап чыгып, таанышып, турак болуп жүргөн. Ал жерден чыгып кеткенбиз баарыбыз. Тиги бизди иштеткен балдар билбейм, ошондон бери көргөнбүз айтсам. 74-жылкы балдар болчу. Аттарында азыр эстеп алган уже. Орустар же. Кыргыздар, ушундай кыргыздар. Ошентип жүрүп андан кийин бир жолу эмеге түшүп калган, милицияга түшүп калып. Ошол жерден бир Олег Николаевич деген орус бар экен. Орус бар эле биздин прораб болчу. Ошол алып чыктым бизди азыркы. Алып чыган ошол бизге жумуш бербей кетти. Жумуш эме кылып, биз жумуш менен камсыздап, бизди башка бир стройкага, кайрылып ошол стройкада. Бирок уже мастер болуп калган болчу ага чейин. Кирпич жүрүп жүрдүк, айлыктарды алып жүрдүк уже. Акырында бутка тура баштадык мындай айтканда. Ошентип 2008-ге чейин иштеп стройкада. Бутка туруп стройканы уже чын айтсам 100 терен 50-60% уже стройканы түшүнүп билип, уже мастер болуп чыктым. Ошол жумушум аркылуу көптөгөн тааныштар артырдым, орустар, кыргыздар иштеп жүрүп стройкада, анан ошол азыркы иштеп аткан начальник менен түшүргөм да, таанышып калганбыз. Таанышып калган, ал айткан ошол азыркы иштеп аткан мектептердин ремонтун кылганбыз. Ремонтун сен колуна келет экен, уста экенсиң, бригада чогулта аласыңбы дегенден макул деп, балдар бар болчу, тааныштар көп болчу. Өзүмдүн жерлештерим бар болчу, өзүм айылымдан, башка айылдардан, башка областтардан балдар чогултуп, бир 20 ашык бала болуп, ошол мектепте ремонт кылганбыз. Акчабыз убагында беретили, жакшы киши, азыркыга чейин ошентип катташып жүрөбүз, жакын болуп калганбыз. Александр Леонидович Самаркан деген ошо москвич киши, 55 жашта. Ошол менен иштешип калгам да. Ошол стройкада бригадир элем, мен балдарды иштетип, өзүмдө кошо иштеп жүрүп, анан ага бул кишиге мен эмнем жакты, ишти таратып болчу. Албай болчу, срок берди да бизгечи.
Мысалы ушунча кабинетти 10 күн иштеп бүтүрөсүң деп мисалы. Мектеп садик дегенде бир евро ремонт эмес. Бат кылыш керек, качественно кылыш керек, көзгө жакшы көрүнүш керек да. Сону кылып берген сураганда алдын бүтүрөт элек. Айткандай кылып, эртең бүтүрүп ошондо иши менен жаккан эмелечи. Начальник мындай айтканда. Андан бир күн келди, мага идея айтып барып, мен Саша деп коет эле. Азыр эле Саша дейт. Менде сага бир сунуш бар дейт да. Ушул мектептерди албайлыбы? Мен кийинки компания ачайын, фирма ачайын. Ошого сени старший менеджер кылайын. Сен персоналды өзүң топтойсуң адамдарды. Ичинде уборщица иштетесиң, сыртында уборщица иштетесиң, ушуларды алып партнер болобу деп калдым. Ойлонуп көрүп, макул болду. Биринчи ойлондум, болду мен адам кылам, мынча кабек деп. Ойлонуп, жок дегенде өзүм айрымга чек берем го деп ойлодум да. Макул болду. Ошондон 3 мектептен баштаганбыз. 3 мектепти алып, компанияны ачып келебиз. Алып, жылдан жылга өсүп отуруп азыр мына 40 бек болуп. Жакшы, ушул азыркы учурда иштеп атканда клининговый компаниянын ачылышынан баштап чогуу кеткен да? Да. Сиз өзүңүздө ой жок, бөлөк клининговый компания чейни. Эми мындай да азамат, мен гражданством жок. Мен Кыргызстандын гражданствосун, паспорту менен ошол официально иштейм, трудовой бар жок жайында. Анан бул жерде мен Кыргызстандын паспорту менен бирдеке эме кылганда мага кыйын чын айтсам. Көп нерселер керек болот, өзүм жашашым керек. Бирок будущем, конечно, ойлор бар, ниеттер бар, Кудай кааласа. Бул жерде болсо Кыргызстандан баштап жатабыз. Бизде деле ушундай иштерди кылса болот. Бирок чынын айтканда, Евразийский союзга киргенден бери Кыргызстандын паспорту менен оо алып иштетсе, налоги деле баардык иштери ошондой эле болот да негизичи. Эмнеге айтып жатам, анткени бир кыргыз паспорту бар жигиттер болсо, бир нерсе ачабыз же бир неме кылабыз десе, аябай коркуп кетпесин деген ойдочу. Анан сизге суроо, ошол 40 объектте көбүнчө кыргыздар иштесе керек. Ооба. 95%. Орточо айлык майнасы канча болот? 25 000 рубль. 25 000 рубль. Иш графиги? Иш графиги 5-2. 5-2. Көрүүчүлөргө айтып койсок, сизге кайрылса болот 5-2. Мен ардайым эгер мындай объекттерге тендерге катышып, постоянно тендерге катышып турабыз, объекттерди алып турабыз. Жумуш керек болгондо мен постоянно соц сайттарга объявление берип турам. Мен графиктерин жазам, айлыктарын жазып, баарын берип турам. Андан азыр мен өзүм колумда көп эле адам иштейт да. Ушулар деле тааныштарын чакырып атам. Кыргыздарын чакырып ошентип эле персонал топтоп атам. Ошондо шүгүр атак кайрылса болот, конечно. Анан азыр бул 100 киши менен иштешип атканда, ошончо киши менен урушпай, талашпай, ушу нервти сактап, кандайдыр бир ошолорду жумуштан кетип калбаганга, ушу жумушунда турганда бир кандайдыр бир секреттер барбы? Секреттери бар. Секретинин эң главныйсы бул жерде алдабаш керек. Менде эң бир эме кылган жерим, мен өзүмө дагы ушул мен өзүм жагат. Мен эч качан жалган сүйлөбөйм. Алдабайм аларды. Мен жанагы документтер барбы, активный работа, сука, школа платит на как-бы. Ошол документтерди баарын көрсөтөм иштеп. Мындай карагыла, мектеп канча акча берип атат биздин фирмага. Сен айдыңда канча акча кетти. Инвентарь, химия жанагы. Ошого канча кетет, баарын көрсөтөм мындай. Чтоб ойлобогула. Силер бирөө алдап атат, сен үстүңө акча жеп атат деген ойлор болбосун деп, ошонун баарын көрсөтөм да. Документтер баарын ачып көрсөтөм баарын. Начальник абаксап берет. Сен өзүң жерде иштедің, мен сен дальше уже мамиле кылышың керек там. Москвада деле ешким кылбайт. Баары скоростан акча албасын деп. Жамандан кылай сактасың, конечно, ошол ниетте мен башынан ушинтип ачык мамиле кылам. Ошон үчүн дагы баары иштешет. Бизде жанагы тидалар, там эме деп коет азыр терминде айтканда. Задержка дегендер бар, андай жок. Андай жок. Дени. Ар айда эч эмес жок. Бир өзүмдү эле лично өзүмдү кызыктырган суроо берейин. Сизди социалдык сеттерден тааныйм, көрөбүз. Сиз бир пост жаздыңыз эле, баягы чоң ажыга карашып. Менин келинчегим экинчи аял уруксаат берди, ошол канчалык деңгээлде чын ошо.
Жок, тамашасы деп окудум беле. Заказ окуган окшойт. Алдында мен карасам баары эле ушул маселени талкуулашып, эми бири менен урушуп, таамаган адамдар урушуп, өзүнчө эле бир эмеде карап отурсаң адам жиркеничтүү нерсе болуп кетет. Анан аялым экөөбүз аялым жанында ошол туруп айттым, ушундай бир пост жазып коеюнчу десем, өзүңүз билиңиз деди. Анан жаздым ошентип сен айткандай. Биринчи ушул маселе боюнча биз дагы менин семьяма дагы тийди ушул маселе. Андан кийин биз аялым экөөбүз сүйлөштүк. Ичинде уруштук, талаштык, ата-энебизге айттык, баарын айттык. Ошону тамашалап жазып беретем, башынан ушу интрига адамдар кызыгып келишет. Бирок бир эле условия менен. Эгер ошол экинчи аял мени, биринчи аялымды балдары менен кошуп баксаган адам депчи. Ошо. Ошол жазып алып туруп тамаша иретинде болчу. Уруксат берген эмес экен да. Уруксат бербейт. Ойдо эле жок чын айтсам андай. Бир аялды бала чыгып. Кимдир 100 киши иштеп атса, оригенди керек. Жок. Кудай сактасын. Ошол анда сөзсүз кыскарта келсек, ушундай бир ийгиликтерге жетиш үчүн, жанагынтип бир нерсе кылыш үчүн көрөрмандарга бир өзүңүздүн оюңуз. Эми медетлер биринчиден адам баласы аял болобу, эркек болобу, өзүнө тыкан болуш керек, сөзүнө туруш керек, алдабаш керек, жалган сүйлөш керек, чындыкты бул жерде жеңет. Ачыгын айтып, мисалы бир ишин чыгып калды, бир жаман иш болуп калды, алдабаш керек, ачыгын айтып ушундай түшүндүрсөң, орусу деле, немиси деле, башкасы баары түшүнөт, чындыкты баары түшүнөт. Түшүнөр эле жакшы сөз менен эме кылса болот. Ийгиликке жетиш үчүн кандай? Биз эми чет жерде жүрөбүз, мигрант болуп жүрөбүз баарыбыз эле. Биз түсүбүз менен фигурасы менен жакпайбыз эчкимге. Биз жумуш менен жагабыз. Жумушту так аткарыш керек. Так аткарыш. Сага ошол обязанностьты берди, ошол жумуштарды кыласың. Акчаң боюнча баарын дайым болуп кой. Ошону так аткарсаң болот. Так аткарып жүрүп, акыры ошентип мен мисалы өзүм ушул этаптан басып өттүм да. Жумушун так аткарып жүрүп, жактым менен ал мага өзү идея айтып, ошентип өз партнер болуп, мен көтөрүп кеттим. Өзүм ойлогон жокмун чын айтсам. Тем более гражданство эчтеке жок эле дейт. Бирок ошол убакта керек ошол боюнан келатам, Кудайга шүгүр барган сайын өссөм, бирок ата эме жок эле, Кудайга шүгүр. Жакшы. Баарын айтарым ошол, алдабаш керек, иште так аткаргыла. Баары жакшы болот ошондо. Ниети туура кылыш керек. Жакшы. Мына жөнөкөй эле кыргыз жигиттери Кыргызстандын паспорту менен, Кыргызстандын эле документи менен кол алдына жүздөгөн кишилерди иштетип, жеке бияктагы жергиликтүү жаш ишкерлердин ишеничине кирип, ушундай адамдарды именно буюрса кыргызстандыктар иштетип атканы, кыргыз жигиттери иштетип, жүздөгөн адамдын Кыргызстандагы үй бүлөсүн багып атканына себепкер болуп аткан Шайлообек, сизге рахмат, ишиңизге ийгилик. Биз дайым сиздерге окшогон жигиттер менен сыймыктанабыз жана сиздерге окшогон жигиттерди ушул студияга алып келип, маектешип, кичине болсо дагы миллион эмес, 100 миң эмес, 1000 эмес, бир кыргызга тие турган таасири болсо, биз ошого ыраазыбыз. İşlerimizge ийгилик, жетишкендиктер болсун, 100 эмес, 1000 деген кишилер иштесин, кыргыздар эмес, колуңузда орустар да иштесин. Биздин айтарыбыз ар бир кыргыздарга, кыргызстандагыларга, Москвадагы кыргызстандарга, кыргыздарга ийгилик. Бүгүнкү чыгарылыш ушуну менен коштошобуз. Кийинки жолугушканга чейин көрүүчүлөр сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум.